Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан Көк Бөрү каналы. Көк Бөрүдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен бөлүшүүнү улантабыз. Бул чыгарылышта Кыргызстандын кайсы командалары Казакстандагы турнирге барат? Ысык көл жана Баткен облусунун Көк Бөрү федерацияларына жаңы жетекчи болуп кимдер келди? Сарыөзөн командасына жаңы ат кайдан келди? Таласта өткөн Көк Бөрү боюнча мелдеште кимдер жеңүүчү болду? Ушул жана башка суроолорго бул берүүдөн жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Сарыөзөн клубу алдыдагы оюндарга катуу даярданып жатат. Чүй облусунун Көк Бөрү федерациясы дагы бир жаңы ат менен тааныштырды. Болгону 580 сомго үйдөгү интернет менен телевидениеге 55% арзандатуу. Жогорку ылдамдыктагы интернет, 200дөн ашуун телеканал, кинотеатрларды көрүү мүмкүндүгү жана белекке приставка берилет. Сайма күйгүз толугу менен кошул. Мына Кудай буйрса Сарыөзөнгө жана Кара-Балтадан айтып аткан ат келди составка. Буйрса. Көрүп калган. Машалла. Рахмат. Буга чейин 20-21 октябрда Чүй облусунун район аралык чемпионаты өтөрүн айтканбыз. Сарыөзөндүн жетекчиси Манас Дөталиев мындай турнир ай сайын болорун кошумчалады. Бул оюн эми ошондон ай сайын кыш менен болуп турабы? Кышында короче 4 машина 4 байга болот. 4 ай ойнойт экенбиз да ошондо. 4 машина ай сайын бирде машина сайылып 8 район арасында оюн болот. Жакшы. Ошо оюнга келип бергиле эми. Жакшы оюндар өтөт Кудай буйрса. Казакстандын мамлекеттик жана коомдук ишмери Асанбай Аскаровдун жаркын элесине арналган салтка айланган көкпар боюнча мелдеш быйыл ноябрда өтөт. Ага Кыргызстандан 6 команда катышары күтүлүүдө. Алар Ынтымак, Достук, Сарыөзөн, Жаштык, Мурас жана Нарын облусунун намыс курама командасы деп айтылууда. Белгилей кетсек, буга чейин 2010-жылдары бул турнирге Кыргызстандын командалары байма-бай барып ойноп келишкен. Жада калса 2012-жылы Кыргызстандан барган 2 команда атаандаштарын артта калтырып финалга чыгышкан. Финалда Кабылан командасы Кожомкулду 7-2 эсебинде утуп алган. Кабыландын курамында Сейитбек Анарбек уулу, Жоке Орозбаев, Мурмат Мусаев, Белек Мукаев ойношсо, Кожомкулдун катарында Манас Ниязов, Рустам Тыналиев, Байыш Ниязовтар чабышкан. Ал кезде оюндар Казанга ойнолчу. Бул жолкусунда жерде болот деп айтылууда. Казакстандагы турнирде кыргыз клубтары ийгилик жарата алабы? Ой пикир калтырыңыздар. Баткен облусунун Көк Бөрү федерациясынын жаңы жетекчиси болуп Эрланбек Бекботоев дайындалды. Буга чейинки жетекчи Өмүрбек Разыковду сыйлоо жөрөлгөсү менен узатышты. Ысык көл облусунун Көк Бөрү федерациясынын төрагасы болуп Абдыкеримов Нурлан шайланды. Абдыкеримов Нурлан Саякбай ата командасынын жетекчиси болуп келген. Мурунку облустук федерациянын төрагасы Максат Кайдыбаев кылган иштеринин отчетторун тааныштыруу менен өз каалоосу менен төрагалыкты өткөзүп берди. 8 октябрь күнү Талаш шаарындагы Райкан Алканов атындагы ат майданында Шадыбеков Алтынбек атанын 60 жаш той маарекесине арналган ат чабыш Көк Бөрү кыргыз күрөш оюндары болуп өттү. Көк Бөрү боюнча оюндун жыйынтыгында 1-орунду Талас району, 2-орунду Бакай Ата району жана 3-орунду Манас району алды.